Ошол аэропорт жакка эле баргым келип берчү да. Аэропорт жакка баргым келип эле. Мен дагы бир жакка кетсем экен. Кыргызстан Республикасында 2 айлык окууга кеттик да. Эрте жылда келген турналар деген чыгармада негизги башкарма Таналиевдин ролун ошо биздин чоң атабыз Айдаров Алишер аткарган да. Мен кайра кайткан кезде 60 кишиге майда белек алып келгем. Мен 12 километрге чейин жөө басып кетип калдым да. Чоң желек өзү 40ка жакын мамлекетти көрүп койду. Ак калпакты алабыз. Кыргыз мамлекетинин туусун алабыз. Андан тышкары жай намаз алабыз. Анан мен 2001 алган топум бар эле. Ал топум азыр жанымда жок экен. Бирок ал топум дагы деле бар. 21 жыл болуп калды ал топуга. Баш кийим, намаз учурунда намаз окуган баш кийим бар да. Ошолордун баарын алып анан биз сапарга жөнөйбүз да. Бул жерде ошо 60 мамлекет жакын ар бир мамлекеттин акчалары өзүнчө бар. Анан бул тыйындары да ошо мамлекеттин тыйындары. Көп учурларда тынбай тахажжуд нафил намазын көп окуп келдик да. Салам алейкум Улан мырза. Бүгүнкү биздин дагы бир эфирибизге келип бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Буга чейинки эфириңизде ошол суроолордун арасынан берилип отуруп, арасында ошол чет өлкөдө бир 40ка жакын мамлекетти көрүп койдум дедиңиз. Анан ошол видеоңузду көргөндөн кийин арасында жаш муундарга дагы абдан мындай кызык болду да. Мындай жаңы эле студенттикти баштаган, мектеп окуусун аяктагандар, жаңы бир кесипти тандайм деген студенттердин суроолору туулду. Ошол чет өлкөдөгү мамлекеттерди көрүү, ал жака кантип тапшыруу деген эле ушул суроолордун үстүндө адамдарга кызык болду. Ошолордон бир баштап кетсек эң биринчи эфирибизде. Алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатуху. Аллах таала ыраазы болсун. Кезектеги эфирге чакырганыңыздарга, сиздердин да убактыңыздарга Аллах таала берекесин берсин. Чоң рахмат. Негизи бул жакшы суроо экен. Негизи эле баягы кичинекей кезибизде, кыялдагы кезибизде самолетко түшүү аябай кыялдуу болчу эле да. Биздин өзүм мурунку эфирде айтканымдай эле Бишкек шаарында төрөлүп, бирок балалык чагыбыз Талас шаарында өткөндүктөн ошол 91-жылга чейинки аралыкта Талас шаарынан Бишкек шаарына, ошол кездеги Фрунзе шаарына Як-40 деген самолет учар эле да. Ал убактысы дагы эзимде. Бир 33 мүнөттүн ичинде бардыгы Бишкек Фрунзе шаарына келип калчу элек. Негизи эле самолетко учуу аябай эле мындай кыялымда бар болчу. Анан Кыргыз мамлекети эгемендик алгандан кийин баягы биздин жерлерде аэропорттордо көп жакшы иштебей калды да. Анан кийинки кыялдан ошол 1997-жылы Бишкек шаарына келгенден кийин окууга тапшырабыз деп. Ошол аэропорт жакка эле баргым келип берчү да. Аэропорт жакка баргым келип эле. Мен дагы бир жакка кетсем экен. Анткени энди 95-97 жылдары сыртка чыккандар аз эле болчу. Ошол кезде биздин мүмкүн мамлекетибизге баягы Түркия мамлекети биздин эгемендүүлүктү биринчилерден болуп тааныды да. Анан Америка Кошмо Штаттары эгемендүүлүктү тааныды. Ошо Америка Кошмо Штаттары тааныгандан кийин эле биздин мамлекетке тынчтык корпусунан волонтерлор келип баштады да. Же болбосо ошол учурдагы Flex деген студенттердин по обмену студентов деген программасы бар эле, Flex. Окуучулар үчүнчү. Ошол жерлерде, ошо эзимде 94-95 жылдары жерлерде биринчи, экинчи тур болуп, ушул программа аябай бирок баягы аңгыз тилин үйрөнүүчүлөр үчүн жакшы программа болуп, жакшы трамплин болгон да. Биздин Талас шаарынан да кеткендерди билем, 95-жылы кеткендерди, 96-97 жылы кеткендерди билем да. Аларга да биз убагында Талас шаарына катышканбыз, баягы, бирок биз уткан эмеспиз. Анан ошол самолетко учкум келип эле, мен дагы башка бизге окшогон ошол окуучулардын эле катарында болгум келип эле. Анан Бишкек шаарынан китептерди карап же өздөштүрүп отуруп 1998-жылы 31-январда ошол Ош базардын жанынан баягы Васильевский тракт деп коет, ошо Васильевский тракт көчөсүнөн
153 автобус жүрчү. Бишкек шаарынан аэропорт Манаскача. Ошого мен эрте саат 10:00 эле барып, кыш мезгили болчу, 31 январь 98-жыл. Эрте барып, ошо автобус менен аэропорт Манаска чейин барып, аэропорт Манасканын баарын ишин кыдырып, керек болсо тиги самолеттөрдүн жанына чейин барып, ушуна кыялданып, бирок жакшы ниетте аябай кыялданып келгем да. Кудайым, эгерде насип болсо, мен да ошол башка бир мекендештер ошол чет жактарга мен да окуп келейин депчи. Ошол кыялдануу аябай барганда ошол самолеттөрдүн үнүн угуп эле, самолеттөрдүн көрүп, ошол самолет учса эле жакшы ниетинде мен да учам, Кудай буйрса деп ниет кыла берчим. Анан ал жылы эч жакка деле чыккан жокмун. Кыргыз техникалык университетинде окуп жүрдүм. Ошондо жашыңыз канчада эле? 16,5-17 жаш болчу да. Анан кыргыз техникалык окуп 18 жаш чыкканда баягы сессияны бирок тапшырдым. Сессия бүтө элек учур болчу. Анан 99-жылы майдын 4-үндө дем алыш күн болчу. Анда да кайра аэропорт Манаска бардым да. Аэропорт Манаска барып, кайра дагы ошол взлётный полосаны көрүп, ал учурда баягы аэропортко киргизчи. Анткени эле авиабаза Ганси деген ал еще жок болчу. Бирок баягы эски самолеттерди көрүп, баарын кыдырып келген аябай эсимде да. Ал учурда биздин мамлекеттен деле көп учурлар деле көп, андай көп эмес болчу. Азыркы күндө Кудайыма шүгүр, Бишкек шаарынан аябай эле күнүгө жакшы эле учуп жатат самолеттер. Сыртка чыкканы бар, келгени бар, аябай жакшы азыркы учурда. Бирок ачылып алуу учурда мүмкүн бир күндө бир 4 рейс мүмкүн максимум ушундай болгон чыгар да. Сырткачы аябай кыдырып, самолеттер бар, анан дагы арттырып. Анан бул негизи саякаттардын башы кандай башталган? Бул саякаттардын башы 2000-жыл болчу. 2000-жылы жайкы каникулдан келдик. Жайкы каникулдан келип, анан мен сентябрь айынын башында баягы Ысыкөлгө баргым келе берди да. Ысыкөлгө баргым келе берди. Анткени жайында Талас шаарында жүрдүк да каникулда. Анан 2000-жылы башында сентябрда окуу башталды дегенде эле. Ошо биринчи эле жумаларында түнкү автобустар жүрчү да, Бишкек Каракол деген. Ошо Караколдун автобусунан түшүп, Чолпон Атага чейин барып, Чолпон Атадан Голубой Ысыкөл деген пансионаттын тегерегинде ошо жерден түшүп калып, анан ал күнү эрте менен чейин ошол пансионаттын жээгинде болуп, аябай кыдырып, жөө кыдырган учурум болду. Кайра маршруткага түшүп, берки ПМК жакка чейин келип, кайра Чолпон Атанын ортосун кыдырып, ал эми баягы туристтер анча көп эмес болчу, бирок аябай эле өзүм үчүн жалгыз кыдырууга аябай кызык болгон да. Анан бир эле күн жүрүп, суга түшүп, Чолпон Атаны көрүп, анан кайра кетип калгам. Ошондо бул 2000-жылдын сентябрдын башы болчу. Анан окуу жылы башталды. Окуу жылы башталгандан кийин 2001-жылы болду. 2001-жылдын жайкы сессиясы бүттү. Сессияны кирип тапшырып, анан июнь айынын бир 16-ларында 2001-жылы эч ким айтпай эле, анда дагы еще границалар өтө жабык эмес болчу. Кыргызстан менен Казакстан ортосундагы чегара паспорттун көрсөтсөңөр өткүзүп жиберчү. Паспорт менен өткүзүп, Бишкектин автовокзалынан маршрутка түшүп, маршрутка менен ошол Алматы шаарындагы Сайран автобекетине таңкы саат 4-тө жетип калгам да. Таңкы саат 4-тө жетип, ал жерде автобекетте бир 7-ге чейин отуруп, же 6:30-га чейин жай болчу, бирок аябай эле күн жылып калган. Анан эрте менен баардык бети башы жууп, автобекеттен чыгып барып, анан биринчи жөө кетип, анан Сайран деген көлүн көрүп, анан тышкары ошо Алматы шаарынан ошол жерден автобус бирөөдөн сурап, Төлө би көчөсү менен Достук даңгылы деп коет, проспект Достук, ошол жака чейин барып, ал жерден мурун окуп жүргөн, китептерди окуп жүргөн Казакстандын мейманканасын көрүп, ошол Достук даңгылынын жанындагы жана филармонияны, концерттик зал деп коет, ошолордун баарын көрүп, анан ошол жерден мен сразу Медеуга кетип калдым да. Баягы 1800-1900 метр бийиктикте жайгашкан ошол дүйнө жүзүндөгү бийик
музтеп аянтчылардын бири болгон Медео, ачык асмандагы Медео стадионуна барып, ал жерден жана 842 тепкичтен турган тепкичти базып, ал жерде алды нары кетсеңиз ал жерде дамба да. Дамба бар, адан нары Шымбулак деген эс алатын жайы бар. Ошол жерден эс алып жүрүп, кайра Медеоға келип, Медеодон кайра Алматы шаарына келип, Алматы шаарынан ошол Абай проспектиси менен бир 7-8 километрде жөө астында, жөө азып кыдырып, Алматынын баардыгын көрүп, ошол центр жагына барып, мен ошол убакытта хабар агенттиги деген аябай неме болчу, мына белгилүү болчу. Анан ошол жерде президенттик администрация уже көчүп кеткен, бирок Алматы шаарынын мэриясы бар эле. Бирок баягы имараттарды көрүп, анан 5 жыл ушу мейманкана жаңы салып баштаганда 2001-жылычы ошол жерден көрүп Алматы шаарында. Анан автовокзалга келип, кечки амал. Анан автовокзалдан кайра түндөп Бишкек шаарына келип калгам да. Ошондо менин бул жападан жалгыз ошол туризмге кызыгуум артылган да. Ошол ар бир чыккан сайын ошо кызыгуум артырып, анан 2002-жылдын баягы жазга амал болуп калды. Ошондо менин бир тууган бөлөм Нургүл апче деген бар. Нургүл апчебиз Улуу Британияга, Лондон шаарына учмак болду да. Лондон шаарына ал киши 2002-жылдын 15-мартында учту. 15-мартында учту. Биз аэропортко узатып бардык. Анан ошол жерден ал киши учуп бардыкында мен ошол жерден Кудайдан тиленип, дуа кылып, ага чейин дуа кылганбыз. Бирок ошол жерден учканда да дуа кылдым. Эй Аллахым, кийинкиде мен учайын деп дуа кылдым да. Ошо самолетте көрүпчү. Кийинкиде мен учайын деп Кудай Таала тилегибизди берди. Ошол жылы жайкы сессияны бүтүрүп, күзүндө окууга келгенде, студент келгенде, Ак үйдө бир конкурс болуп, баягы биздин биринчи президенттин демилгеси менен 21-кылымдын кадрлары деген программа бар эле. Ошол жалаң жаштарга арналган, жаштардын умтулуусуна, ошол мисалы үчүн Кыргызстанда ушундай программа болсо, Казакстанда болошак деген программа болгон. Ошол өсүп келе жаткан жаңы мамлекеттин деңгээлдеги жаштарга арналган программа, ошол жаштардын өсүп өнүгүүсүнө кайра ошол жаштар Кыргызстанга келип, ошо өз билимдерин жогорулатып, кайра Кыргызстандын келечегине салым кошот деген программалардын бири эле да. Ошол программа менен биз анан Кыргызстан Республикасында 2 айлык окууга кеттик да. Ошол себептен ал кезекте чындыгында сыртка чыккан студенттер аз болчу. Анан мындай программалар да аз болчу да. Азыркы учурдагыдай кылып лагерлер көп эмес, азыркы учурдагылар программанын түрлөрү көп эмес, андай эмес болчу. Анда бир санаалуу эле программалар бар эле. Кудайым насип кылып, ошол 2002-жылы биздин апчебизден кийин тилек кылып, ал киши Улуу Британияга учса, биз Кудайым жардам берип, биз Кытай Республикасына учуп, анда 2 айлык окууга барып келдик да. Ошондой бир сыртка чыгуунун бир немелери бар эле да, ушундай. Ошол саякатка бир 2000-жылдары кызыгууңуз башталганы балким ошол учурдарда бир телевизорлордон кинолорду көрүп же жанагындай кассеталар чыгып, ошол жактагы бир кино десекпи, же болбосо ошол жакта чагылдырылган бир фильмдерди көрүп, ошондон балким кызыгуу болгондур. Жок, негизи деген мындай болду да. Негизи мектепте окуп жүргөн кезде чет тил сабагы бар го. Чет тил сабагында мен 5-класста 2 чейрек немис тилин окугам. Анан 3-чейректен баштап, жок мен немис тилин окуй берем, мен аңгыз тилин окуйн деп, анан 3-чейректен баштап аңгыз тилин окугам да. Ошондо немис тилине бизге Жамиле деген эже берчи, Мамурович орто мектебинде. Анан биз аңгыз тилине келгенде Чынара деген эже берди. Чынара эже ошол менен окуп баштап, анан ошо 6-7 класстардын арасында бир китептерде ошол кездеги мен Нью-Йорк шаарынын сүрөтүн көргөм. Анан Улуу Британиядагы бир Лондон шаарынын көчөлөрүндө сүрөттү көргөм да. Өзүмдүн бир тууган иним, Раматул Кадилет иним көп айтып калчу эле, сиз ошондой эле айтып беришиңиз депчи, ошол жака барам дей берчи. Ошол негизи кызыгуу ошол мектеп учурунда башталган го, 6-7 класста башталган да.
сыртқа чыгуу кызыгуусучу. Азыр могу биринчи кадамыңызды айтып жатканыңызда жанагындай аэропортко мынчанча автобус барат, Казакстандагы көчөлөрдүн баардыгын айтып, анан медеөнүн мынча бийиктикте метр деп жанагы цифраларды, айылдардын аттарын, көчөлөрдү айтып атасыз. Бул өзү эмнеден болушу мүмкүн? Балким ата энеңизден тукумулаган бир зээниңиз бардырбы? Же ушул сиздин зээниңиз кийин англис тили менен немис тилин үйрөнгөнүңүзгө бир салым кошкондурбу? Эми бул деле негизи мен ойлойм бул чоң атамдан калган го. Анткени чоң атам Айдаров Алишер Айдарович өзү 1920-жылы туулуп, анан 39-жылы ошо аскерге кетип, анан 41-жылы Улуу Ата Эмекеңдин согушка кетет. Улуу Ата Эмекең согушта 1942-жылы катуу жарадар болуп, ошол баягы биз көрүп калчу колдорунда жарадар бар эле. Анан Ташкент шаарындагы госпитальда 6 айга жакын дарыланып, анан 42-жылдын аяк чендеринде өз мекенине кайтып келет. Ошо кайтып келген кезде ал киши ошол кезде 21-22 жаштагы инсан болгон. Анан Кудайдын каалоосу менен чоң атамды Талас областындагы ошол учурдагы Киров районунун Шекер колхозуна башкарма алат. Ошондо 21-22 жаштагы инсан, мен чоң атам колхоздун башкармасы болуп да. Өзүңүздөр билгендей, улуу жазуучубуз Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун Манастан аккар көк музу, жел болсо эрте жазда келген турналар деген чыгармаларын билесиздер. Ошол чыгармада, эрте жазда келген турналар деген чыгармада негизги башкарма Таналиевдин ролун ошо биздин чоң атабыз Айдаров Алишер аткарган да. Султанмурат өзү, бул Чыңгыз ата өзү болгон да. Же болбосо Манастан аккар көк музу деген бир кичинекей очерктүү бир өз чыгармасында чоң атамдын атын баса белгилеп, Чыңгыз ата өзү жазып кеткен китептеринде 10 томдугунда да жазылып жүрөт. Ошол учурдагы Дел билим деген китеп жыйнактардын ичинде жазылган да бардыгы. Анан чоң атам өзү ошол жакшы чийген, жакшы жазган, анан зээндүүлүгү да күчтүү болгон экен да. Анан мен чоң атаман ошол атама өткөн, атам дагы ошол цифраларга бекем. Атамдагы цифрлардын баардыгы өзүнүн жаш кезектеги ошо бала чактагы нерсеси, же болбосо аскерге барган күндөрүн, же болбосо ошол мед академияда окуп жүргөн күндөрүн, азыркыга чейин ошол так баарын айтат да. Анан бул ойлойм ошол ата бабалардан келген бир Кудайдан берген баягы неемат го депчи, жакшылык го депчи. Анан ошол бизде бир учурларда жатталып калат. Атайынан жаттабайбыз, бирок ушул бир окусак эске тутум түшүп калат да. Эмне үчүн бул цифрлар жатталган себеби? Баарыбыз эле мектепте география сабагын окуганбыз да. Анан мен география сабагынан кээде олимпиадага катышып калган жайым да бар да. Анан ошондо бүттүк дүйнө жүзүндөгү дүйнөлүк географияны, ошол СССР мамлекеттеринин аралыгынын ичиндеги ар бир чокуларды, ар бир көлдү, ушунун баарын жатка билгенбиз да. Ошол жер шаарында канча мамлекет болгонсо, ошол мамлекеттин баарын жатка билгенбиз. Ошол себептен дагы бул менин ошо дүйнөнүн кызыгууга, дүйнөнү кыдырууга кызыкканым ошол себептен дагы болушу мүмкүн да. Эми сүйлөмүңүздү улантып кетсек, эң биринчи ошо Кытайга жөнөдүм дедиңиз, самолетко түшкөн бир абалыңызды айтып берсеңиз. Сизде ошол жанагындай ошо Кытай мамлекетине жолдомоңуз келди, аэропортко бардыңыз, ошол учурдагы мындай көзүлгөнбү? Жок, бул мындай болду. Ошол 2002-жылы 25 сентябрда ак үйгө чакырып калды. Ошондо бул ошол 21-кылымдык кадрлар программасынын администрациясы бар болчу. Ал жерде Венера Таналиева деген эжеке ответственный секретарь экен, жооптуу секретарь айтылат ошол учурда. Анан администрация чакырып калды, ошол жерден тест болду, аңгыз тилинде сүйлөшүү болду. Анан мени ошо Кытай Республикасынын элчилигинин алдындагы экономикалык бир департамент бар экен. Ал болсо
ошол учурдагы Белинский көчөсү менен Бөкөнбай көчөсүнүн бурчтарында да, баягы аялдаманын жанында. Анан ак үйдөн чыгып мен ошол комиссияга бардым. Ал комиссиядан барсак бир китаянка аял бизди тосуп алды. Анан сүйлөшүп кеттик. Анан айтты, сизге баардыгы жакшы, сиз өттүңүз. 30 сентябрда 2002 жылы визаңызды аласыз деди. Качан учуш керек десем, 4 октябрда учуш керек деди. 30 сентябрь деген сөз бул дүйшөмбү күн болгон. 4 октябрь деген бул жума күн болгон. Кытай Республикасынын өзүнүн улуттук майрамы 1 октябрда. Булар ошо 1-3 октябрда эс алабыз. Ошол себептен сизге бир эле күн бар. 30 сентябрда алып кетесиз деди да визанычы. Мен аларга 25 сентябрда жолуктум. Ошондо аралыгында 5 эле күн. Анан шашылыш түрү болуп калды. Шашылыш түрдө атамдын бир тууган эжеси бар эле, раматылык Мариям Апашка деп койчук биз. Мариям Апашка ал киши билимдүүлөргө жардам берген, билим алам деген жаштарга аябай көмөк көрсөткөн аябай жакшы биздин апчебиз бар эле. Ал киши өтүп кетти. Анан ошол киши айтты, Кытайга барышың керек балам. Улам Кытайга барышың керек. Деди, мейли деп, бирок ошол шарттардын бири жол кирени өзүбүз төлөш керек эле да. Башкасын бардым Кытай мамлекети же болбосо ошо биздин 21-кылымдын кадрлар программасын алканда төлөнөт. Бирок шарты ошол жол кирени өзүбүз төлөш керек эле. Жол киресин сурасак $700 деди да. $700 барып келгенге. Ошондо Бишкек, Урумчи, Сиан, Ханчжоу деген шаар. Ханчжоу деген шаар бул Шанхай шаарынан 180 км аралыкта жайгашкан чоң шаар. Ал ошол учурдагы 6 миллион халкы бар шаар эле да. Анан макул деп мен ошол баягы сизге айткандай 30 сентябрда 1-күн визаны алдырган болсом, мен 28-29 сентябрь күндөрү мен Талас шаарына барып келдим да. Атенеге барып, анан алар менен сүйлөшүп, анан ошондо атам үйдө бир чоң аты бар эле. Ошо атты барып сатты. Бирок ат сатса деле аттын баасы $400 болуп калды да. $400 болуп калды. Акча жетпей калды да билетке. Бирок атамдын эжеси, бир тууган эжеси, ошо Мариям Апашкабыз раматылык дагы $400 берди. $700 билет алдык барып келгенге. Анан $100 мен колума алып анан кеттим да. Ошондо жума күн болчу. Жума күнү эртең менен эрте бирок ошол учурда Кытайга барганда да ас болчу. Мен жападан жалгыз кеткем. Аябай толкундуу сезим болгон. Жума күнү учуп бияктан ошо кытайлар өздөрү айткан, силерди Урумчи шаарынан тосуулат, Ханчжоу шаарынан тосуулат деп айткан. Бирок тилекке каршы эч ким тоскон жок да. Аэропортто, Урумчи аэропортунда отурсам, баардыгы чыгып кетти окшойт. Бир учурда бир Кытай ошол элдеги күзөтчү бир Кытай улутундагы жигит келди. Анан менен сурады бир нерселерди. Бирок мен кытайча билбегенден алага аңча жооп бердим. Анан аңча жооп берсем эле паспортун деди, паспортун бердим. Ошентип ал мени жайгаштырып, бир Урумчи шаарындагы бир мейманканага барып жайгаштырды да. Анткени биздин рейс, кийинки күнү учуш керек эле да. Анан чоң Кытайда жападан жалгыз жүрөбүз. Анан эртең менен эрте ушул бир 3:30 телефон чалчы койготушуп, мен ал учурда мен көп деле уктаган жокмун, 2-3 саат уктап. Анан азыркы күнгө чейин эсимде да, ошол 20 жыл өтүп кетсе дечи. Анан 3:30 мени ойготуп, анан даярданышып, ошол 5:30 мейманканадан чыгып кетип, ошол 9га жакын самолет учуш керек эле да. Анан негизи Урумчи шаарынын эл аралык аэропорту кичинекей болот. Ички аэропорту Кытай мамлекетинин ичине уча турган аэропорт өтө чоң да. Анан ишил таап, өзүнүн эмеси таап. Анан 5 октябрда учтук. 5 октябрда ошо Ханчжоу шаарына учуп баратканда Сиан деген шаарга кондук. Ошо конорго жакын калганда мен самолеттин ичинде мындай басып баратсам, сол жак беттен бир орус музыка угуп калдым да. Анткени аралыктар аябай чоң эле, анан дейип карап байкасам, бир орус бала бар экен. Аты Владимир болчу да, Владимир беле.
Ана ошол Владимирмен таанышып калдым да. Анан ал айтып калды: "О, мен Бишкектен болом. Бирок мен Кытайдын Нимбо деген шаарына баратам" деди да. Бул Нимбо деген шаар ошо Ханчжоу шаарынан 120 км аралыктагы түштүк чыгыш Кытай деңизинин жээгиндеги шаар да, Нимбо деген. Анан жакшы деп ал экөөбүз сүйлөшүп кеттик. Анан ошол айтып калды: "Бул самолетте дагы кыргыз кыз бар" депчи. Кыргызстандыктар бар депчи. Анан ким деп ошо Сиян шаарына түшкөндө анан мени бир ошо кыргыз кыз менен тааныштырды. Ал кыздын аты Айдай. Ошо Айдай аябай сүйлөшүп, Айдай ошол 2000-жылы ошол шаарга барган экен окууга. Айдай менен Эленор деген кыздар ошол шаардагы биринчи кыргыз кыздар экен да. Кыргыз кыздар студент болуп барган кыргыз кыздары. А мен эркектерден барган биринчи кыргыз балдары болдум да ошол шаардагычы. Кудай таала эбге себеп кылып ошол инсандарга жолугуп туруп, ошо Ханчжоу шаарына конгон кезде Айдайды досу Кыргызстандык Эленор деген кыз, анан дагы бир Йемендик Абет деген, анан Тахир дегенби, ушундай бир балдар атайын аэропортко келишип тосуп алганычы. Анан Айдай тосуп алып, анан алар менен сурап калды: "Кайка чейин барасыз" депчи. Анан мен жана мейманкананы көрсөттүм, мейманкананын дарегин көрсөттүм. Негизи мен айттым: "Мени деген тосуш керек эле. Бул жакта биз атайын тренингке келип атабыз. Тренингке келгенде булар тосуп алыш керек десем, алар жүргүлө биз менен кете бергиле" деди. Анан мейли деп алар менен ошо такси менен кетип, анан жана мейманканага жеткиздим. Мейманканага жеткизгенде тиги ошол жерде мистер Ли деген чыгып, ал аябай кечирим сурады. Унутуп калганбы же ал кичине бир күн мурдураак болгон себептен кыскасы ал киши келбей калган да. Бирок аябай кечирим сурап, таксинин акчасын баарын төлөп, анан биздин студенттерди жакшы этип алып, ошол Абет менен, Эленор менен, Айдай менен азыркы күнгө чейин биз мамилебиз жакшы. 20 жыл болуп калды. Ошол учурдан баштап Кудай таала бизди бириктирип, азыркы чейин сүйлөшүп турабыз да. Сүйлөшүп, ал өздөрү менен эмес, үй бүлөлүк сүйлөшүп, үй бүлө катташ кылып турабыз да. Кудайга шүгүр. Ошол колуңузда билеттен тышкары $100 калды деп эдиңизби? Ошол $100 аэропорттон аэропортко барган учурга жетип аттыбы? Жок, негизи деген Бишкек шаарынан кеткенде ал учурда баягы патрдан деген чыгып баштаган. Анан биздин ошол өзүбүздүн сумкага алынган 1-2 күнгө, 2-3 күнгө жетип турган тамак аш бар болчу. Ошол себептен мен ал акчаны деле короткон жокмун. Ал акча менде деле болот да. Анан биз 2 ай окуган кезде ал жерден бизге тамак аштын баарын каржылаштырды. Андан тышкары бизге стипендия берип атты. Мен кайра кайткан кезде 60 кишиге майда белек алып келгем. 60 кишиге. Өзүм колумда дагы $250 менен келгем да. Ошондо жана $400 карыз болгонбуз жок, $250 биз келгенде кайтарып бергенбиз. Кудайга шүгүр да, бирок андан тышкары ошол жанагы китайский палочка деген веерлер деген аябай мода болуп аткан. Аябай бир кызыктуу сапар болгон, жакшы болгон. Ошол биринчи сапарыңызда бир 2 айдын тегерегинде Кыргызстан менен кантип байланышып аттыңыз? Ата-энеңиз менен, туугандарыңыз менен? Ал учурда баягы телекоммуникация багыты жаңы өнүгүп келаткан болчу. Бирок ал жактарда IP карточка деген бар экен. Ошол учурда бар экен. Бир 10 юан аласың, 20 юан аласың, анан аерден карточканы сүрөсүң. Анан ошол жерден IP звонок кылып турган чаласың да. Эми чалганда өтө көп сүйлөшө албайсың. Бир максимум 2 мүнөт, 1 мүнөт сүйлөшөсүң. Анан биз карточканы алып коюп, анан жумасына бир жолу чалып коет элек. Мен жакшымын, аман эсенмин деп чалып коет элек да. Анда деген биздин учурда мобилдик связь баардык областтарга келди да. Анан мен Талас шаарындагы үйдөгү телефон бар эле. 2001-жылы биз практикада жүргөн кезде ошол Талас шаарына биздин көчөгө ошол карагалар орнотуп, ошол райондогу бүт немелерге телефон жетишкенбиз да. Ошол биздин көчөдөгүлөрдүн көбү ошондо шаар телефонго жетишип калып, мен ошол шаар телефонго чалып жүрдүм да. Анан кийин Кыргызстанга ошол жактан кайтып келатканыңызда туугандарыңыз тосуп алдыбы же өзүңүз мындай сыр бойдон калсын деп кайра эле өзүңүз келдиңизби? Раматылык менин бир тууган иним бар эле, Адилет деген. Ошо Адилет иним
келген, ошол бузаткан Адилет иним келген, атайын Таластан келген, Адилет иним раматылык. Анан Мариям апашка барган аэропортко. Кайра келгенде деле ошол кишилер эле тозолгон. Кайра келгенде деле талант бөлөм деген барган, талгат бөлөм барган атайын 4 киши барган аэропортко мен узатканда. Кайра келгенде деле ошол кишилер тозолгон да. Ошол жактагы Кытайдан эң биринчи алган стипендияңызды айтсаңыз, ошол биздин сом менен канча сом эле? Аяктыкы юань менен берип атпыбы, же силерге доллар менен берип атпыбы? Жок, Кытай мамлекетинде өзү чоң мамлекет болгону мененчи Кытайдын эң чоң акчасы 100 юань. Кызыл Мао Цзэдундун сүрөтү бар 100 юань да. Эң чоң акчасы. Азыркы учурда деген ошондой мындай болчу. Мен азыркы эстесем 1 юань, 1 доллар, 1 Америка доллары 8 юанга барабар эле да. 1 Америка доллары 8 юанга барабар эле. Ошол учурда азыркы учурда 1 юань 15-16 сом болуп атпайбы? Бирок ал учурда кичине арзаныраак болчу. Ошондо менде мисалы үчүн 6 жумадан кийин, 2 айдан кийин колумда 250 доллар бар болгон болсо, 250 доллар, мен ошондо бир 2 айда мен бир 500 доллар алдым да. 500 доллар алып 250 долларын коротуп, 200 доллар колумда алганда, ошондо эгерде эквивалент кылып алгандачы. Ал жакта жүргөндө кандай маданияттары жакты, балким адамдары бири-бири менен мамилеси жакшы жактарыбы, кайсыл жактары жаккан жок, ошолорду айта кетсеңиз, балким тамак ашынан кыйналдыңызбы? Эң биринчи эле күнү ал Кытай мамлекетине келдик да. Анан кечинде мен баягы билесиздерби, кичинекей кезибизде Брус Линин кинолорун көргөндө, же болбосо бир Кытай кинолорун көргөндө велорикша менен элдер келчү эле го. Велорикша менен ташыгандарчы. Анан мага ошол нерсе кызык болду да, мындай жолдон баратканда ошол нерселерди көрүп аттым да. Анан ошо биринчи эле күнү, ошол 5-октябрда кечке маал ошо Абет деген азыркы досубуз, ошо Эленора деген кыргызстандык айым менен экөө мени алып кеткени ошол велорикша менен келиптер да. Анан велорикшаны үчөөбүз отуруп алып, анан ошо жанагы ошо Кытай жараны велосипед тээп, аябай бир кызык болгон да. Анан ошол күнү эле бир ошол учурда бир период болгон экен, ал жалаң СНГдан барган, же болбосо Африкадан барган, же болбосо ушул Түштүк Азиядан барган студенттер чогулткан учур экен да. Анткени окуу башталып эле экен, 1-2 күн калган экен. Анан биз барган учурда ошол 6-күн болуп калганда, ишемби күнү, ошо ишемби базар күндөрү алар жалаң эл аралык студенттер чогулуп, ушунда бири-бири менен сүйлөшүп аткан экен да. Бир аябай кызык болгон, мындай бир күндө эле Кытайга келип калып, сразу чоң шаарда жүрүп атсаң. Анан негизи мага кызыгы неме болду? Мен ошол кийинки күнүн кечинде ошол мындай телевизордон көрүп атып, телевизорда бир 20 канал болсо, 20 каналдын бир эле каналын таптым, англис тилинде канал бар экен. Ал болсо CCTV9 деген бар эле да, CCTV9. Анан ошо CCTV9дан карап отуруп, өзүм деле Кытай тилин билген эмесмин ал учурда. Бирок ошол жерден карап отуруп, бир таап алдым каналды. Ал канал болсо түнкү саат 11ден 11-15ке чейин англис тилинен Кытай тилине деген ушундай бир сөздүк экен да, сөздүк. Ошо 15 минут. Анан мен күнүгө кечинде отурам, ошо сөздүктү жазам, сөздүктү жаттайм. Жазган Кытай тилинде иероглиф кылып жазганын билбейм, бирок сөз түрүндө мына кулагыма угатып жаттайм. Ушинтип бир айдын ичинде мен бир 800 жакын сөз жаттап койдум да. Ушинтип үйрөнүп жүрчү, анан сыра жаттайм, эртең эске чыксам же башка чыксам ошо тажрыйбага келтирем да. Жазганын билбейм, бирок мындай айтып берем да. Анан ошо кийинки күнү жекшемби күн болду. Жекшемби күнү эске чыгып эле сол жак беттеги биринчи эле дүкөнгө кирдим. Дүкөнгө кирип эле карадым, мага карта керек дедим да. Мен баягы аңча айтсам түшүнгөн жок. Бирок дуалды карасам, дуалда карта Ханчжоу шаарынын картасы илинип турган экен. Картасынын баардыгы бирок Кытай тилинде, бүттүгү Кытай тилинде. Эч бир неме тил жок да. Анан чоң карта экен, чоң картаны мен алдым. Алып туруп айттым. Эми айтып койчу, биз ошо картанын кай жеринде турабыз. Анда да түшүнбөйт. Анан эптеп өзүм таап,
Аны ошол биринчи эле күнү жекшембини ошондо 6-октябрь болот. Мен 12 километрге чейин жөө басып кетип калдым да. Баягы карта менен эле кетип, чымда менен кетип, шашпай кетип, анан кечке мал келдим, чарчап келдим. Анан кийинки жумаларда ошол жана биздин кыргызстандык Элеонора менен Айдай кайтып, анан жума сайын алардан велосипед алып, алар мага бир велосипед таап беришти. Өсө студентте алардын экөөнүн велосипеди бар эле. Анан мага бир велосипед таап беришип, анан биз велосипед менен ошол бир учурлар болгон, 45 километрге чейин тепкен учурлар болгон да. Бирок 15 километр, 20 километр кылып, студенттик эл аралык студенттердин жашоосун байкап, аябай жакшы күндөр өткөн да. Ал учурда баягы 2001 жылы баягы Америка Кошмо Штаттарынын жардыр болуп кетпедиби? Бирок андан кийинки кабарда деле бул Кытай мамлекетинин ошол кездеги өсүп өнүгүп жаткан учур экен да. Ошол кездеги экономикасында 6-орунда болчу, дүйнө жүзүндө 6-орунда болчу 2002 жылы. Анан дагы бир кызыгы ошол октябрь айында ошол кездеги Ху Цзинтао деген Кытай Республикасынын төрагасы ошол кишинин чогулушу болуп калды. Кытай коммунисттик партиясынын чогулушу болду. Ошо чогулушта биз тренинг учур болчу, тренинг учурда айтышты, ал жарым күн биз сессия кылыш керек деп анан баарыбыз отурдук. Анан ар бирибизге мындай чай берип койду, чай берип ошол жерде отуруп, анан ошол жерде ушул учурда Ху Цзинтаонун шайлаган да. Бул негизи кызык эле болгон. Анткени 2004 жылдагы мен 13 мартта Москва шаарына окуганга бардым да. 14 мартта 2004 жылы ошол азыркы президенти Владимир Владимирович Путин да шайлаган күн болгон да. Андан да кызыгы 2005 жылы Индия мамлекетинде окуп жүргөн кезде ошол кездеги экинчи президент Курманбек Салиевич Бакиевди шайлаган ошо Индия мамлекетинин шайлоого катышканбыз да. Ушундай бир сапарларда ошол башка өлкөнүн президенттерин шайлап, жылбызы өзүнүн президенти шайлаган учурлар болгон да. Ошол жакта жүргөнүңүздө стипендия бир айдан бир айга жетчү эле же кошумча мисалы официант кылуу же болбосо андай велосипед менен адамдарды жеткирүү сыяктуу бир жумуштарда иштеп калдыңызбы? Жок, негизи деген мен ошо сырт жакка чыккан баардыгында эле мен окуп эле жүрдүм да. Анткени биздин студенттик виза иштегенге мүмкүндүк бербейт эле. Ошол стипендия жетиштүү болчу. Ошол стипендия менен иш кылып, анткени кошумча биз сырттан иштеген жокпуз, жалаң стипендия менен жетиштүү болчу. Анткени ал виза иштегенге мүмкүндүк берген эмес да. Окуудан тышкаркы убактыңызды кошумча нелерге өткөрчүңүз эле? Балким китепканаларга барып, китептерден окучусуңуз беле же? Жок, кыдыруу, жалаң кыдыруу. Шаарды жөө болсо жөө, велосипед, метро болсо метро. Ал учурда Ханчжоу шаарына метро салыну керек болчу, анткени биз наркы Шанхайга бардык, Шанхайдан наркы Нанкин шаарына бардык, Нимбо шаарына бардык, Суджоу шаарларына бардык. Кыдыруучу. Ошол жакта метролорго чыгып, ошол жакта жанагы 88 кабаттуу Джинмао тау бар деген бар. Ошол Пудong районунда окут. Ошол Шанхайда аябай кызык болгон. Джинмао тауэрге ошол кездеги лифттердин тез ылдамдыгы 72 секундта чыгып кеткен да. Өтө тез болгон. Аябай бир кызык болгон, аябай кызык болчу. Жакшы күндөр өткөн. Биз анда кыдырып эле, анан ошол элдин, ошол жерде окуган студенттердин үрп адатын үйрөнүү болчу. Ошолор тилдерин үйрөнүү. Анткени бир Кытай Республикасында мен ошол мейманканадан чыгып баратсам, бир американга ошол мейманкананын коридорунда жолугуп калды да. Анан сурап калды. Аңчы сурап атат да. Урматтуу мырза, сиз каяктан келдиңиз деп сурап атат да. Аңыз тилинде. Анан мен Кыргызстандан келдим десем эле, фотоаппаратын алып чыгып эле мени сүрөт тартып атат да. Эмне болду десем, мен биринчи жолу кыргызды көрүп атам деди да. Мен биринчи жолу кыргызды көрүп атам. Ошол өзүм үчүн эме болсо да мен тартып коеюн деп тартып атат да. Ал өзү алайым ошол турист болуп, Американын Калифорниядан, Сан-Франциско шаарынан келген экен да. Ушундай бир кызык болгон.
Жалаң жана саякаттоо деп калдыңыз. Алда азыр столуңуздун үстүндө Кыргызстандын желеги турат. Балким ошол дагы бир тарыхка киргендир. Бул жаныңыздагы желегиңиз сиз менен кошо жүрсө керек. Өлкөлөрдү көрдү. Негизи деген бул баягы Кыргызстан желеги, бул желек мамлекеттин туузу да. Негизи эле сапарларга чыкканда Кыргызстандын ошо атрибутикасын алып биз башка элдерге эмне аркылуу тааныта алабыз деген бир ой келет экен да. Анан ошол себептен менин мындай кичинекей желегим да бар эле. Анан бул чоң желегим да бар эле. Бул чоң желек өзү 40ка жакын мамлекетти көрүп койду. Бул желек сүрүлүп да калды, эскирип да калды дегендей. Ошол желек негизи ошо биз кайсы бир сапарга чыкпайлы ак калпакты алабыз, Кыргыз мамлекетинин туузун алабыз, андан тышкары жай намаз алабыз. Анан мен 2001 алган топум бар эле. Ал топум азыр жанымда жок экен. Бирок ал топум дагы деле бар. 21 жыл болуп калды ал топуга. Баш кийим, намаз учурунда намаз окуган баш кийим бар да. Ошолордун баарын алып анан биз сапарга жөнөйбүз да. Анан мына жерден карасаңыздар, ошол сапарларга барганда ар бир жерлерден ушундай бир бежиктерди алып келебиз да. Мен булардын баарын атайын сактап койдум. Мисалы үчүн спортсмен балдарды карасаңыздар, баягы медальдарын сатап койдук го. Бирок мен да бул өзүмдү медаль катары кылып ошол сатап койдум. Кайсы жактарга барганда бул дагы кичинесинен эле жанымда бар экен. Бирок мындан көп да булчу ошондой бежиктер. Сиздин ошо сол тарабыңызда турган сувенирлердин да бир тарыхтары болсо керек. Ошолорду бир баса берип айта кетсеңиз. Бул негизи деген бул ошол кездеги бул азыркы заман болуппу же ошол кездеги ар бир туристтин башка өлкөгө барганда башка өлкөдөн ошол бир кызыктуу нерсени алып келгиси келет экен да. Анан бул жерде бир кичинекей эле нерсе бизде негизи деген көп. Үйдөгү муз ачкычта да толуп кеткен, чармы башка жакта да турат. Анан бул кээ бир текчеде тургандары, бирок мындан да көп. Азыр мен көп нерсесин алып келген жокмун. Анан бул ар бир саякатка барганда ошол шаардан бир кандайдыр бир эстелик болсун деп алып келген нерселер бар бу жерде. Бул баягы өзүнүн эле Кыргызстандагы кичинекей тарелка, Кыргызстан картасы менен. Бул Малайзия өлкөсүнө барган саякатта болгон, баягы Малайзиядан эстелик алып келгенбиз. Бул Сочи шаарынан келген. Бул баягы Парижден келген. Бул Москва шаарынан келген экен. Бул Германия мамлекетинен келген. Бул Останкинага чыккан кездеги Останкинанын өзүнөн алгам. 542 метр бийиктиктен, бирок ал чыккан жери 372 метрби. Ошол жана золотой не болду же, ушундай бир ресторан бар, ошол ресторандан. Бул Нижний Новгородко барганда алынган. Булар да карандашта, бирок мындай аябай атайын дайындап койгон да. Анан бул Кавказ өлкөлөрүнө баргандагы, Кавказ өлкөлөрүн кыдырып жүргөндө, бул ошол Пятигорск деген шаарда, мисалы үчүн Лермонтов ошол жерден дуэлден өлгөн да. Бирок ошол жерде ушундай минералдар өтө көп экен да. Анан ошо баардыгы ошол минералды ушундай чачкага куюп анан ичишет экен да. Бир аябай пайдалуу экен. Атайын ушундай кылып алып. Бул болсо Америка Кошмо Штаттарына 2006-жылы барганда Вашингтон шаарынан алгам. Бул болсо 2005-жылы Индия мамлекетине барганда алгам да. Уже канча 17-18 жылдан бери неме турат. Анан биз көп нерсени алган жокпуз жаныбызга. Андан тышкары ошол бул жердечи дүйнө жүзүнүн бир, мен 40 мамлекетинде болсом, бирок бул жерде ошо 60 мамлекетке жакын ар бир мамлекеттин акчалары өзүнчө бар. Анан бул тыйындары да, ошол мамлекеттин тыйындары. Атайын сактап койгон баягы. Атайын ошол өлкөдөн болсо да кичине эстелип, анан атайын бул жолу кийин мүмкүн балдарга да көрсөтүп түшүндүрүп коем да. Ар бир кызыктуу сапарларда ошол мен толтурупчу, бу жерде кызыктуу кылыпчу баардыгы. Ошонун арасынан бир 5-6 өлкөнү көмдүр көргөзбөтсөңүз. Бул биринчи рупий дегендердин баардыгы бул Индия мамлекетинде болгон. Индия мамлекетинен тартылган келген тыйындарда. Бул болсо Сингапурда ошол Мерлайн деген ошо Сингапурдун эмеси болгон. Бул Сингапурга барган кездегичи. Анан бул Москва шаары менен Санкт-Петербург шаарынан келген тыйындар. Бул Вату деген Австралиянын жанында Вануату деген мамлекет бар. Ошо Вануатунун тыйыны. Бул болсо Макао, кадимки эле Кытайдын жанындагы
көп жылдар бойы Португалияның колониясы болған Макаодан келген тиын. Бұл Австралиядан келген тиын. Бұлшы Австралиядан. Бұл жерде қарасаңыз, бұл Филиппинден келген. Бұл Филиппинден келген тиын. Бұл болса бұл евро, кадимкиле Европа мамлекеттеринен ше. Бұл негізі доллар қошылған, бирок бұл bir Arap өлкөлөрүнөн келген да болчу. Эгер уже баягы эскиргенден кейбир нерселер уже эскирип жатат. Бул Түркия мамлекетинен келген. Бул Америка Кошмо Штаттарынын тыйындары. Бул Швецияныкы. Швецияныкычы бул. Азыр дагы башкасын көрсөтөйүн. Ошол түрк мамлекетинен келген, Кытайдан келгендер. Ар бир поколениядагы ар кандай тыйындар тартып койгонбуз. Бул Кытай мамлекетинен келгендери. Бұл жерде песо, баяғы бедегі оқысасында Намибия, Африка мамлекетінен келгені. Бұл болса тоже Намибия екен. Мысалы үшін азым еді. Песо олар Филиппин, Латинская Америкадан келгендері бар, Венесуэладан келгендері бар, мысалы үшінші. Анан бұл жерде алсаңыз Арабский Эмираттары бар. Ол eski Deutsche марка дегендер баягы. Деменкичи Германияныкы. Араб өлкөсү бар. Бу жерде Катар мамлекети бар, Саудия Арабиясы бар, Арабский Эмират бар, Оман бар. Катар, Кувейт мамлекеттеринен келгендер бар да. Азыр эле альбомуңузда бир 40ка жакын мамлекеттин монеталарын көрдүк. Эми ушул видеоңузду көрүп жаткан жаш улан кыздар ушу сизге окшоп ошо чет мамлекетке кыдырууну же болбосо ошол жактан билимин алып келип, маданиятын алып келип саякаттоо үчүн эмне кылыш керек, кандай кадамдарды жасаш керек? Урматтуу жаштар, биз да сиздерге окшоп эле аракет кылган учурлар болгон. Анткени энди азыркы күндө жаштарга арналган программалар өтө көп. Мисалы үчүн, эгерде бакалавр багытында окуйм дегендер болсо, 1 жыл сыртка окуп келе турган программалар бар. Же болбосо кейбир университеттерде ошол баштапкы 2 жылын бул жакта окуп, 2 жылды сыртта окуй турган бир программалар бар. Же болбосо магистрлик программалар өтө көп. Жайкы программалар да бар да. Ошол жаштар, урматтуу жаштар, сиздер анализ кылып, азыркы күндө көптөгөн интернет блоктардан ала турган маалыматтар өтө көп. Ал биз учурда жокко эсе болчу, анткени энди өзүнчө бир ярмаркалар уюштурулчу да. Ошол ярмаркаларга биз барып, ошолордон көрчүлүк. Анан 1998 жылы ошол кездеги IREX, Америка Кошмо Штаттарынын IREX программасы Кыргыз улуттук китепканада, азыркы Алып Осмонов атындагы улуттук китепканада ошо бир класста бир интернет клуб эмес, интернет ушуну студенттер, кызыккан студенттерге ачат эле да. Ал интернетти колдонуш үчүн биз 1 саат колдонуш үчүн 1 жума мурун жазылып койчук. 1 жума мурун барып жазылып, анан өзүң убагында барып колдончук да. Анда дагы мындай жай иштейт болгон нерселер биз изденүү 1998 жыл болчу ал учурчу. Бирок азыркы учурда деген интернет блоктар өтө көп да. Ар бир жашта, ар бир кичинекей даже балдарда баардыгында заманбап смартфондор бар. Маалыматтарды изденсе өтө көп да. Бирок биздин жаштардын азыр окууга умтулуусу бирок азайып кетти да. Биздин жаштар башка нерселер менен алектенип кетти. Ошол себептен урматтуу жаштар, эгерде силер келечекте ошо улуу муундун ошо илим билим багытындагы аракеттерине улагыңар келсе, аракеттенип, көптөгөн программаларды изденип, ар бирине катышып, ошо катышкан учурда ар бир пункт деп коет баягы, ар бир пунктун жакшылап диккаттык менен окуп, анткени ошол программаны алкаганда суроого так жана туура жооп бериш керек да. Эгерде суроо башкача берилген болсо, сиз башкача жооп бере турган болсоңуз, ал ошо туура эмес болуп калат. Ошол себептен урматтуу жаштар, силерге кеп кеңеш, аракет кылыңыздар. Азыркы учурда көптөгөн программалар, тил үйрөнөм десең, IT тармагын үйрөнөм десең,
башка эле бир кызыктуу нерселер үйрөнөм деген десең мүмкүнчүлүктөр көп да. Кудайым буйрса аракет кылсаңыздар жана ошол эле Америка Кошмо Штаттарына, Европа мамлекеттерине, Азия мамлекеттерине, ушул кошуна мамлекеттерге, ушул кошмо мамлекеттердин шериктештиги КМШ өлкөлөрү деп коет. Ушул мамлекеттердин ичинде да окуганга мүмкүнчүлүктөр өтө көп да. Түркия мамлекетине, Азербайжан мамлекетине, Индия, Түштүк Чыгыш Азия мамлекеттерине азыр учурда өтө көп, программа өтө көп. Ошол себептен сиздерге кеңеш, аракет кылыңыздар, издениңиздер. Изденүү бул ийгиликтин башаты. Убакытты тек кетирбей, убакытты Инстаграмга эмес, Фейсбукка эмес, ТикТокко эмес, жана башка эле социалдык тармактардын жөн эле убакыт кетирбей, эгерде сиздер келечекте жаш муундун алдыңкы кадрлары боло турган болсоңуздар, анда аракет кылып, өзүңүздөр ой жүгүртүп, ата-энеңиздердин жүзүн жер каратпай, ата-энеңиздердин жүзүн бийик көкөлөтүп, ата-энеңиздер сиздер менен сыймыктана турган болуп, мындай ошондой жаштарга ошондой жаштардан болушуңуздарга мен тилектешмин. Урматтуу бир туугандар, урматтуу ошол киши муундун өкүлдөрү, сиздерге ийгилик аракет кылыңыздар. Аллах Таала аракетиңиздерге берекетин берет. Амин. Ошол тил билүүдө, 40 өлкөнү көрүүдө бир гана ошо англис тили жетиштүүбү же дагы бир кошумча тилдер үйрөнүп коюш керекпи? Азыркы учурда эгерде мүмкүнчүлүгү болсо, өзүнүн улуттук тили кыргыз тилин билген жакшы, расмий тил орус тилин билген жакшы, эл аралык тил англис тилин билген жакшы. Андан тышкары азыркы учурдагы 7 миллиарддан ашык калктын 1,6 миллиардын түскөн Кытай тилин билген жакшы. Эгерде мүмкүнчүлүгү дагы ашып ташып атса, дүйнө жүзүндөгү 26 мамлекетти камтыган араб тилин билген жакшы. Эгерде дагы мүмкүнчүлүгү көп болот атса, анда испан тилин, немец тилин, француз тилдерин билип алса, өтө жакшы болот да. Бирок алдыңкы 5 тилди билген эле жетиштүү болот. Кыргыз тили бул биздин мекендештерге, орус тили, англис тили, араб тили, Кытай тили. Ушул тилдерди билген болсоңуздар, анда сиздин келечектеги иш аракетиңиздер, иштей турган иштериңиздер баардыгына жеңилдик болот да. Чет мамлекетте көп убакытка созулуп кеткен айларыңыз болуп, ошол учурларда балким Кыргызстанда бир жакшылыкка жетишпей калдыңыз, же болбосо бир туугандарыңыздын арасынан бирөө катуу ооруп калып, ошого бир келе албай калган учурларыңыз болду беле? Окуп жүргөн кезде, же болбосо бир саякатка кеткен кездерде ошол жалган дүйнөдөн өтүп кеткен жакындарыбыз, досторубуздун ата-энелери болгон да. Ал учурда мен шашып ушуп эми келе алган жокмун, бирок келгенден кийин үйлөрүнө барып, зыярат кылып, Куран окутуп, дайым эле ошол кишилер менен эле карым-катнашта болгонго айтылам. Биз ошол эми бизде алыстан 1-2 күн ичинде келип калыш мүмкүн эмес эле. Биз деген ошол бир программаны алкаганда көбүнчө учурда отпойбу? Ал программаны алкаганда да ошол эгерде өзүң келип кетсең, анда жол кирен бар, өзүң төлөшүң керек эле. Бирок бизде ошол кишилерге эми кошумча кылып келгенден кийин барган учурлар болгон. Ошол чет өлкөдө жүргөндө сизди кандай чөйрөлөр күтүп алды? Балким арасында жакшылары көптүр, бирок жаман жолго тартып кете турган дагы бир чөйрөлөр болдубу, же ошол чөйрөлөргө тартууда сиздин жаныңыздагы жана жайнамаз тосуп калып аттыбы? Мындай эгерде жалпылап алганда, Кудай Таала бизди жаман чөйрөгө деле салган жок. Сапарлар барган кезде жаман чөйрөгө салган жок. Андегенде баардык учурларда эле биз ошо Кудайга жалынып, Кудай Тааладан суранып, ошол айлана чөйрөбүз жакшылардан түзүлсүн деп дуа кылып эле жүрдүк. Кудайыма шүгүр. Мындай жаман болуп кеттим деп деле айта албайм да, андайчы. Баардык учурда Кудайдан жалынып, жалбарып,
суранып, ошол канча жолу учкан болсок деле ошол биздин ошол учкандардын эсептери деле бир кээде тамашалап коем. Ошол биздин Кудай таалачылык ар бир самолет көтөрүлгөн сайын ошол самолеттин коңгону менен барабар болсун депчи. Анткени самолет учуп кетип деле конбой калып атпайбы, бирок ошондой бир коркунучтар болбош үчүн Кудайдан суранып, кайра эл жерге аман эсен келели деп дуа кылып, сапар нафил намаздарын окуп, биз көп учурларда тынбай тахажжуд нафил намазын көп окуп элек да. Көп учурларда азыр эле кичине анча-мынча окулбай калып атат. Бирок көп учурларда ушу тахажжуд нафил намазы өтө көп окулган учурлар болгон да. Кудай Тааладан эмне гана сураганым болсом, бардыгын Кудай Таала берген. Бардыгын берип жатат. Бир гана Кудайдан да бардыгы. Анан акыркы сурообуз болсун, ошол чет өлкөгө чыгып атканыңызда ар бир аэропортко түшкөнүңүздө загран паспортуңузга печать турулат. Деги ошо сиз кырк өлкөгө чыгууда нар жак бетинде барактар калбай калса керек. Канча жолу паспортту алмаштырган учуруңуз болду? Жакшы суроо экен. Ооба, азыркы учурда бул 4-чү паспорт болуп калды. Паспорт өзү 32 барактан турган болсо, ошол акыркы паспорттун азыр өзү мөөнөтү 26-жылы бүтмөк. Бирок бир эле барага калды, ошо визага басканга бир виза басылса, бул паспорт толуп калат да. Ошо менен 4-чү паспорт толгон болот экен. 97-жылы бир паспорт алганда ал толуп калган. Анан 2004-жылы алган паспорт толгон. Анан 2000 баягы бир учурда неме болуп калбоду? Бир паспорттун баягы бүркүттүн ичине тура эмес түзүп коюшу менен ал паспорт алмаштырганга туура келген. Кийинки паспорт толуп калган 2006-2016 жылкы паспорт. Анан 2016 жылкы паспорт алганбыз, мына уже алда толуп калды. Бирок ичинде действующий визалар бар. Ошон үчүн бүкүн жакында бир дагы жаңы паспорт алганга туура келет да. Алла ыраазы болсун. Сизге чоң рахмат ушундай убактыңызды бөлүп бергениңиз үчүн. Эми ден соолуктуу болуңуз, өмүрүңүз узун болсун. Эми мындан ары 40 өлкө эмес, дагы 40 кошулуп бир 80ге жакын өлкөнү кыдырууну насип этсин. Дегеле бул жер аламдагы бардык алты материктин бардыгын көрүүнү насип этсин. Кудай буюрса кийинки жаш муундар дагы сизден үлгү алсын.